Кулпунай Рысбек кызы Араван райондук ички иштер бөлүмүндө балдар менен иштөө инспектору болуп эмгектенет. Ар күнкү жумушу нөөмөт бөлүмүнөн керектүү маалыматтарды алып, анын үстүнөн иштөө менен башталат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Сотканы берип коесуздарбы? Вагончу айымдын айтымында аялдар үчүн бул тармакта иштөө бир канча оор, бирок сүйгөн кесиби болгон үчүн баарына жетишип иштөөгө аракет жасайт. Анткени милиция болуу анын балалык кыялы болгон. Форма кийген кыздарды көргөндө суктанчумун да. Анан кичинекейимден бирок эмнегедир ата энеме айта албаптырмын. Мен ушу милиция болом деп айтсам, алар туура эмес кабыл алабы деп ойлочумун да. Акыл калчап калганда эмнеге мен ошо жаштымда кыялымды орундата албайм деп өзүмө суроо бердим да. Мен ойлодум да ошо форма кийсем, ушинтип эле басып, тыкылдап жүрө берем деп ойлогом да. Бирок ошол өзүң жон териң менен сезет экенсиң, милициянын кандай кыйынчылыктарын, жоопкерчиликтүү кесип өтө. Кулпунай Рысбек кызы милиция кызматкери болгонго чейин күзөт кызматында жана жогорку окуу жайда мугалим болуп эмгектенген. Ал азыр балдар менен иштөө инспектору болгондуктан жумуш күнүн басымдуу бөлүгү мектепте өтөт. Кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо аракеттерин мектеп жана айыл тургундары менен бирге иш алып барат. Кылмыштуулукту алдын алуу, укук бузууларды болтурбоо максатында балдар менен көп иштешем. Алардын ата энеси менен иштешем, мугалимдер менен иштешем. Балдарга мындай ишеничине киргенге аракет кылам да. Кулпунай Ош областык ички иштер башкармасы. Кылмыштуулуктун алдын алууда ар бир кызматкер физикалык жактан күчтүү болушу керек. Мындан улам каарманыбыз спорт жаатында да мыкты. Ал таяк тартыш боюнча республикада өткөн мелдештерде алдыга эч кимди чыгарбайт. Мындан сырткары волейбол боюнча спорттун чебери. Волейбол ойноп ошого кызыктым да, ошол спорттун түрүн тандадым. Бул спорт бул менин хоббим, ансыз жашоомду элестете албайм. Физически даяр болушубуз керек, сөзсүз түрдө. Ошону да эске алып, өзүм кызыкканмын. Араван райондук ички иштер бөлүмүндө ары түйшүктүү кызматта Кулпунай менен кошо дагы 5 айым иштейт. Баары жумушту биринчиге коюшат. Айтымдарында мамлекеттин бүтүндүгү менен коопсуздугу ар бир кызматкер үчүн башкы орунда турат. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.